эки мамлекеттин ортосундагы согуш, жаңжал, ызычуулардын баары эмнеден болот? Ошо чек аралардын такталбашы бул эң чоң себеби ошондон болот да. Мына азыр өзүбүз деле көрүп атпайсызбы, Украина менен азыр Россиянын кандай ортосунда согуш болуп атат. Бул атайлап ошол убагында ушундай талаш кылып калтырып коюп, кийин ошону пайдаланып туруп, эки элдин ортосунда мындай чагымчыл күчтөр согушту чыгарып коюшат да, ошондой болот. Мына бизди дагы мына Өзбекстан мына жакынкы кошунабыз, мындайча айтканда биздин жакынкы туугандарыбыз менен эки элдин ортосунда дагы чагым чыгарабыз деген күчтөрдүн тилегине таш каап, мындайча айтканда азыркы күндө чек ара мындай бир туугандык мамиле менен бүтүп калды десек болот да. Бул күнгө чейин эмне болгон? Бул күнгө чейин бизди Кыргызстанды мындай алсыз деп элечи чек ара маселеси чечилбей келген да. Эмне үчүн чечилбей келди деген суроого мурунку бийлик башына келгендер мен ачык эле айтып коеюн. Шыгылып менин 5 жылым тынч өтүп кетсин. Бул чек ара менен элге да жаман көрүнүп калбайын, же болбосо тиги башка коңшу мамлекеттерге да жаман көрүнүп калбайын. Эптеп мен бүтүп кетсе, убактым бүтүп кетсе болду деп эле келишкен да. Ошол учурда бизди чек араларды кандай кылып коюшкан билебизби? Чек араларды негизи суу менен же тоо менен бөлө турган жер болсо, мына именно ошол ош тарапты билебизсе, жолдун жээги менен бөлүп койгон. Дагы жол болгон үчүн эле калып калган. Жол болбосо жолдун бияна деле өтүп алышмак. Азыркы президент бүт бардыгын өзүнүн мойнуна алып туруп, эртеңки күнү урпактардын алдына ушул кыргыз элинин жери мурас катары калсын деп туруп, бул эгерде чечилбесе, укумдан тукумга бул чоң маселе болуп кете бермек. Анан биз алыстаган сайын суу маселеси көтөрүлөт, жерлерибиз такырындыктан базып отуруп, биз эртеңки күнү кандай абалда калат элек. Эртеңки күнү мына Өзбекстанда көбөйөт, Кыргызстанда көбөйөбүз. Эртеңки күнү ошол жерде суу талаш болгондо мына биз чек ара коюлган деп. Же биз суунун астын пайдалана албасак, же ага бак тиге албасак, же сууну токтотуп кала албасак, ал бизге эч кандай суунун алдын пайдасы жок. Биз бул жерде чоң утушка ээ болдук. Бул биздин азыркы бийлигибиздин, президентибиздин эң чоң мындай бир акылдуулугу, жана кошуна мамлекетибизде дагы президентибиздин ушу бизге бир туугандай мамиле кылгандыгы, душмандай эмес, бир туугандык кылып, биз азыр экономика жактан, башка жактан жабыркап, азыр ызычуунун чеңгелинен чыга албай турганда, алар деле жок андай эмес, мындай биз силерге 19-20 миң гектар жерди бере албайбыз, Союз оякта эле өтүп кеткен, Союздун доорунда болгон нерсенин баары өтүп кеткен деп туруп күчкө салып деле могу Генприваттын баары биздики болчу десе деле эч ким эчтеке кыла алмак эмес да. Убагында ошондой эле болбоду беле? Мына биякта агынан иштик, кызынан иштик деп отурганда оңар тоону келип басып алды деп эле чогулатпадык белек. Туурабы? Ошол нерсенин баарына чек коюлду да. Чек араңды убагында тактап коюп, мага демектен жашылынан ичсең да жарашат эле да. Туура бүттүк чек араны тактап коюпчу. Анан кийин эмне кылсаң жарашат да. Бул кылымдык кийинки биздин урпактарга болгон бул чоң салым болду десек болот да.